Эми ачык айтыш керек, өкмөттүн мындай чоң мыйзамдары келип атат. Алар көп өтүп кетип атат, анткени мындай айтканда өкмөттүн, бийликтин өзүнүн эки чоң партиясы бар. Ата журт, Мекенчил, анан мандат округдарында чыккан депутаттар бар. Жалпысынан билбейм, 50-60 мүмкүн 70 депутат бар. Мындай айтканда бийликтикимин деп келген. Алар толугу менен бийликти колдойт. Кандай мыйзам болбосун. Биздин токтомдорду, депутаттын эмелерин өкмөт кабыл албайт. Мындай милдеттүү түрдө мен аткарышым керек деп эсептебейт деп биз ошол мыйзамга ошондой нерсе коштук. Бул Дастан Жумабековдун инициативасы болду, биз колдодук. Милдеттүү түрдө аткарыш керек. Президенттикин кандай аткарса, жогорку кеңештикин так эле ошондой аткарыш керек деп азыр экинчи окуудан өттү, үчүнчү окуудан өтсө керек, бирок андан ары президент кол койбой койбой ал өзүнчө маселе. Бирок президент кол койбойсо деле бир канча пайыз депутат менен баары кабыл алып калса болот негизичи. Мен ойлойм, президент кол койбойт, конституцияга карама каршы келип калат депчи.